Саламатсыздарбы? Сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Ташматова Айнагүл Акылбековна. Бул сабак Жалал-Абад колледжинин СРК МЧБК 219 тайпасынын студенттери үчүн даярдалган. Предмет жаран таануу. Кыргызстан үчүн жарандык билим берүү проблемасы азыркы билим берүү системасынын актуалдуу милдеттеринин бири болуп саналат. Айрым гана окуу колдонмолорунда бул маселеге кайрылууга аракет жасалгандыгы болбосо, академиялык чөйрөдө жарандын образы, демек өлкөнүн келечегинин образы боюнча кеңири дискуссия жокко эсе. Ошондуктан бүгүнкү сабактын максатында жарандык компетенттүүлүктү жогорулатуу маселелерине арналган өзүнчө сабак болмокчу балдар. Өлкөдө акыркы 10 жыл ичинде болуп өткөн саясий процесстер Кыргызстандагы жарандык аң сезимдүүлүктүн жаралышына жана калыптанышына байланышкан көптөгөн проблемалардын бетин ачты. Коомду бөлүп жаруу тенденциясы экономикалык бай-кедей болуп, аймактык түндүк-түштүк болуп, этностор аралык титулдук улут жана улуттук азчылык болуп, барган сайын күч алып жаткан убакта аны бириктирүү милдети өтө курч болууда. Кандай концептуалдуу негиздер коомдук биригүүнүн өзөгү боло алат? Өзүн өзү аңдап билүүдөгү ички карама-каршылыктарды канткенде болтурбай коюуга болот? Адамдардын жана мамлекеттин өнүгүүсүнө дем берүүнү ким аркылуу жасоо керек? Бүгүнкү сабакка ылайык бул милдет Кыргыз Республикасынын компетенттүү жаранын калыптандыруу аркылуу чечилет. Бул сабактын максаты жарандык билим берүүнүн негизин түзгөн түшүнүктөргө, атап айтканда жаран, жарандуулук жана жарандык коом сынды түшүнүктөргө комплекстүү түшүндүрмө берүү болуп саналат. Ошондой эле урматтуу студенттер, бүгүнкү сабактын максатына жетүү үчүн дагы бир маанилүү инсан бар да бул жерде. Ошол инсан ким деп ойлойсуңар? Сабактын максатына жеткирүү үчүн маанилүү инсанды ким деп ойлойсуздар? Жаран деген ким? Жаран өзүнүн кызыкчылыктарына эмне төп келе тургандыгын жана кайсы саясий тандоосу ага бул кызыкчылыктарды камсыздоого мүмкүндүк бере тургандыгы жөнүндө жеткиликтүү билимге ээ болгон адам. Жаран укуктук негизде белгилүү бир мамлекетке таандык адам. Жаран кеңири укуктар менен эркиндиктерге жана белгилүү милдеттерге да эгедир. Айкын мамлекеттин жарандары өзүнүн укуктук абалы боюнча чет элдик жаран жана ал мамлекеттин аймагында жарандыгы жок адамдардан айырмалуу. Алып айтсак, саясий укук жана эркиндиктерге жаран гана ээ боло алат. Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында жаран аталгысы менен, эгер мыйзамда башкача аталуу аныкталбаса, бардык жеке адамдар, Кыргыз Республикасынын жарандары, чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар түшүнүлөт. Жарандуулук. Жарандуулук дегенди кандай түшүнөбүз, балдар? Жарандуулук адам менен мамлекеттин ортосундагы адамдын ар-намысын, негизги укуктарын, эркиндиктерин таанууга жана урматтоого негизделген, өз ара укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин чагылдырган туруктуу укуктук байланыш. Ошентип, жаран мамлекет менен тыгыз өз ара байланышта болот жана анын көз карандылыгына адамдан айырмаланып турган өзгөчөлүгү болуп, шайлоого жана шайлануу укугуна ээ кылган фундаменталдык укуктардын болушу эсептелинет. Анткени менен азыркы заманда жарандын юридикалык же формалдуу мүнөздөмөлөргө ээ болуусу жарандуулуктун толук көрсөткүчү боло албайт. Эреже катары көпчүлүк жарандардын жарандуулуктун юридикалык мүнөздөмөлөрүнө ээ болгону менен алардын жоопкерчилигине таасир эте турган, маанилүү саясий сабаттуулугуна кепилдик бере ала турган жөнөкөй билими да жок. Бул алардын саясат чөйрөсүндө да, жарандардын өз укуктарын коргоо жаатында да ар кандай баш айландырууларга жана маалыматсыздыкка дуушар болуусуна алып келет. Демек, бүгүнкү күндөгү жаран жарандуулукка ээ болуу менен гана чектелбей, эртеңки күндө өзүнүн саясий тандоосун жасап, ал үчүн жарандык жоопкерчиликти мойнуна алууга жөндөмдүү болгон адам болуп саналат.
өзүнүн саясий тандоосун иш жүзүнө ашырып, аны коргой алган компетенттүү жарандардын көйгөйлөрү жалпы жаш мамлекеттерге гана тиешелүү болбостон, жарандылыктын жетишерлик узак мөөнөттөгү демократиялык салттары бар өлкөгө да тиешелүү. Азыркы жогорку технологиялар, социалдык түйүндөр, интернет жана массалык коммуникациялар өнүккөн кылымда жарандардын саясий компетенттүүлүгүнүн жогорулатуу милдети өтө курч маселе бойдон калууда. Балдар, жарандык коом деген түшүнүккө бүгүн аныктама беришибиз керек эле. Жарандык коом дегенди кандай түшүнөсүңөр? Жарандык коом конституциялык укук теориясында, экономикада, маданият жана башка чөйрөлөрдө мамлекет таасиринен сырткары, эч көз карандысыз эле демократиялык коомдун чегинде өнүгө турган мамилелердин жыйындысы. Жарандык коомдун негизги белгилери кайсылар? Алар менчик түрлөрүнүн ар түрдүүлүгү менен теңдиги, эмгек жана ишмердүүлүк эркиндиги, идеологиянын көп түрдүүлүгү жана маалымат эркиндиги, адам укуктары менен эркиндигинин сакталышы, өнүккөн өз алдынча башкаруу тутуму заманбап укук бийлиги. Акыркы кезде бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргыз Республикасында жарандык коомдун негиздерин конституциялык укуктук институтка мүнөздүү негиз катары кароо жышаны байкалат. Эми идеалдуу деп айтуу үчүн Кыргызстандын жараны төмөнкү мүнөздөмөлөргө ээ болуусу зарыл. Өзүнүн шайлоодогу добушун өзүнүн тандоосунан тышкары бербөө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийүү жана урматтоо, алардын аткарылышын талап кылуу, адамдардын этносуна, динине, расасына карабастан анын укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо, мамлекеттик институттардын өз милдеттерин аткаруусун көзөмөлдөө жана ошондой эле маалыматка ээ болуу. Балдар, бүгүнкү сабакта биз жаран деген ким экенин аныктай алдыкпы? Жаран деген ким экенин билдикпи? Жарандылык дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Жарандык коом деген эмне? Ушул 3 суроого эгер жооп ала алган болсоңор, мен берген 3 суроого жооп берип жаткан болсоңор, анда бүгүн биз сабактын максатына жеттик деп эсептесек болот. Балдар, мындан сырткары мен сабактын максаты менен тааныштырган учурда силерге суроо бергем. Бүгүнкү сабактын максатына жетүү үчүн эң негизги же болбосо маанилүү инсан ким деп. Таптыңарбы ким экенин? Азыр баарыбыз кырдаалга жараша үйдөбүз. Ордубуздан туруп өзүбүзгө жакын жайгашкан жерге барып, күзгүнү карайбыз. Ал көзгүдөн кимди көрсөк, демек бүгүнкү сабактын максатына жетүүчү негизги инсанды таптык. Көрдүңөрбү негизги инсанды? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта берилген маалыматтарды толук алып, ал маалыматтарды өзүңөргө керектүү бир жерде иштетсеңер, өзүңөрдүн жарандуулугуңарды көрсөтө алсаңар, жарандык коом деген эмне экенин түшүнүп, өзүңөрдү активдүү жаран катары колдоно алсаңар, бүгүнкү сабакта силер бүгүнкү сабактын максатына жетип, бүгүнкү сабакта өзүңөрдө келечекте кесибиңерге жашооңорго керектүү маалымат алдыңар деп эсептейм. Андай болсо балдар, ой жүгүртүүгө суроолор. Өз жарандуулугуңду кандайча көрсөтүүгө болот? Кыргызстандын жарандары үчүн кимди үлгүлүү жаран катары көрсөтө аласыз? Жаран кандай сапаттарга ээ болуусу керек? Мамлекеттин натыйжалуу иштешине компетенттүү жаран кандайча таасир көрсөтө алат? Ушул суроолорго жооп жазып, АВН порталы аркылуу мага жиберебиз. Андан сырткары Jitsi Zoom программалары WhatsApp аркылуу байланышып, түшүнбөгөн суроолорду берип, талкууга өтөбүз балдар. Окуу үчүн сунушталган адабияттардын тизмеси. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабакта жолукканга чейин саламатта калыңыздар.